Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, ушул областной больницанын жанында, Фрунзе көчөнүн этегинде, асфальт бүткөн жерден, болжолу менен ушул түптүс аңгыр жол менен бир 200 метр айдагандан кийин сол жак бетте там сатыкка чыкты туугандар. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге бүгүн ошол үйдү толук түрдө чагылдырып бермекчимин жана толук түрдө айтып беремин. Мына туугандар, ушул үй сатыкка чыгып жатат бүгүн. Адресине көңүл бурабыз. Адреси Нуржанова 56Б. Баасын $30.000 сурап жатат туугандар. Экранын бетинде көрүп атасыздар, үй ээлеринин номерлери бар. Ошол номерлер менен байланышып, сөзсүз түрдө баасын бычып, кеми бар дейт, сүйлөшүп, эгер бул үй сиздерге жаккан болсо алсаңыздар болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тап бермекчимин. Киргенде эле эшиктин алдын көрүп атасыздар. Эшиктин алды жакшы экен, гүлдөр менен. Туугандар, азыр мен сиздерге үйдүн ичин тартып бермекчимин. Киргенде эле бул жерде кухня экен. Кухняны көрүп атасыздар, ысык суу, мустак суу бүт баары киргизилген. Андан ары киргенде гостиная. Бул жерде жумуштан чарчап келгенден кийин отуруп телевизор көрүп эс алсаңыздар болот. Үйдүн ичи кыргызча акталган, жакшы там экен. Ичи салкын. Андан соң бул бөлмөгө киребиз. Бул бөлмө өзүңүздөр көрүп атасыздар, А бойлонгон бөлмө экен. Бул жер спальня экен. Бул спальнядан чыгабыз туугандар. Чыккандан кийин эле бул жакта бөлмөнү чагылдырып бермекчимин. Бул бөлмө детский десек да болот, бул жерде спальняда кылсак болот. Жакшы чакан бөлмө экен. Андан соң төркү комната, бул жер зал экен туугандар. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Залы да жакшы экен, аябай. Үй ээлери айтып жатат, кимде ким бул үйдү сатып алган болсо, үйдүн ичиндеги эмеректерин баарын калтырабыз дейт. Ошондуктан бул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Лайк басып, комментарий калтырып, сөз түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыр мен сиздерге эшигин алдын, коро жайын, огородун полностью тартып бермекчимин туугандар. Мына эшиктин алдына чыкканда эле көрүп атасыздар, бул жагы көмүркана дейт. Көмүркана. Мындан ары кеткенде бул жагы гараж экен туугандар. Көрүп атасыздар, мына гараждын ичинде толгон токой запчастьтардын баардыгы турат. Бул үйдүн ээлери өзү байкебиз ошо техника айдайт экен, оор техникаларды. Ошого байланыштуу үйдө автоунаа тетиктери аябай көп экен туугандар. Бул жерди көрүп атасыздар, бул жери складской помещение экен. Андан ары барганда туугандар, ал жакта очоккана экен, очоккана көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бул жерде чакан, казан, чоң казан бүт баардыгы өзүнүн ордунда турат. Мындан ары чыкканда туугандар, огородко чыгып кетебиз. Бул жакта да үйгө кошумча пристройка болгон, ушул жерде чакан коро жай бар экен. Бул жерди көрүп атасыздар өзүңүздөр, отункана экен. Андан ары бул корону койкана кылып, уйду, жылкыны жана башка үйдө кармай турган малдарды кармасаңыздар болот экен туугандар. Мына огородун көрүп атасыздар өзүңүздөр. Жаңгак бүт баардыгы бар. Сотиги 6 экен. 6 сотикте жайгашкан ушул үй, коро жайы менен баардыгы менен. Мен сиздерге да толугу менен бул жагын да тартып бермекчимин. Бул жагын көрүп атасыздар, бул жагы да отункана, летний тапчан. Жайкысын аябай күн ысык болгондо ушул жерде жатып эс алып уктасаңыздар болот. Бүт баардыгы каралган экен, жакшы. Бул жагы да өзүнчө коро экен. Бул жерге да кой, уй, жылкы кармасаңыздар болот туугандар. Видеодон алыстабаңыздар, сөз бөлүшүңүздөр. Балким бул үй сиздердики болуп калышы мүмкүн. Экрандан эч качан алыстабаңыздар. Рахмат.